Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Бұл дүние, мындай. Бұл дүниені сүйіш керек бе? Сақалы бардан сұрайыншы. Бұл дүниені сүйіш керек бе? Biz ошо көрүп калганбыз да. Бул дүнүйө сүйүш керек бе десе, исламдын ойчулдары айтат экен, жок, бул дүнүйө сүйбөш керек дейт. Бул дүнүйө колдонуш керек дейт. Майын чыгара 100% колдонуш керек да. Жөн 100%. Акыркы тамчысы калганга чейин колдонуш керек бул дүнүйө. Эмне десе, ал айтат, бул дүнүйө ахиреттин базары. Бул дүнүйөдө кайсы нерсени сатып алган болсоң, ошол нерсе менен өз үйүңө барасың. Ошол бул дүнүйө базар сыяктуу. Базарга кирет адамдар ар кандай нерсени алат, ар кандай жолду табат. Бирок момун өзүнүн рядын табат экен да. Ошол рядка кирип, анан кийин четинен акырындан субханалла туура нерсени сатып алат экен. Дүнүйөңдү майын чыгара колдон. Ал бул дүнүйөгө да тигидей дүнүйө иштесин. Илимиңди колдон, бул дүнүйө тиги дүнүйөгө да иштесин. Болгон тажрыйбаңды колдон, бул дүнүйө тиги дүнүйөгө да иштесин. Демек, биздин курчап турган нерсенин баардыгы тең эки дүнүйөгө иштеш керек. Демек, бул дүнүйөдө субханалла, эгерде сен тамак иче турган болсоң, ошо тамакты да керек болсо, туура иче турган болсоңчу эки дүнүйөгө иштелет. Ошондой эле балаңа да субханалла туура мамиле кылаткан, туура тарбия берсең, бул дүнүйө тиги дүнүйөгө да иштейт. Ошондо бул дүнүйөнүн майын чыгары 100% колдонгон. Бирок акылдуулардан болгон, анткени акылдуулар дайым утат. Акылдуулук десе, субханалла акча таап, же болсо бир бийликке жетип, мансапка жетүү үчүн эмес, балки ахиретти эстеп көбүрөөк. Мусулман бай болбош керек бул, жок, мусулман бай болуш керек. Мусулман акылсыз болуш керек, жок, мусулман акылдуу болуш керек. Мусулман илимсиз болуш керек, жок, мусулман илимдүү болуш керек. Мусулман бир жерде отура бериш керек, жок, дүйнөнү кезиш керек. Мусулман кандай жашаш керек десе, момундай жашаш керек да. Билесиң, момундай деп. 100% колдон майын чыгарып жашаш керек. Адамдар ойлошот, биз ушундай үйрөтүп коюпту да бизгечи. Мындай бир нерсе, мынтип эле ахиретте эмне болом, ахиретте эмне болом деп эле жүрө бериш керек депчи. Ушул ой менен жүрө эле, анан субханалла баарын тыштап таркы дүйнө кылып жашап эле. Жок, андай эмес. Түшүндүңүздөр, мен оюмду түшүнүп бартасыңарбы? Бирок айтайын деген максат эмне? Биз бул дүйнөдө жалгыз эмеспиз. Бул дүйнө субханалла биз Алла Таала жерге түшүргөндө элечи, биз экөөбүз түшкөнбүз, эки киши экөө түшкөн. Бирок жөн түшкөн эмес да, бири-бирине душман болуп түшкөн. Шайтан бул биздин аркабыздан түшкөн. Биз биринчи бул дүйнөгө түштүк, анан биздин аркабыздан түштү. Бирок жөн түшкөн жок, Алла айтат, бар дейт. Бири-бирине душман акыбалыңарда түшкүлө дейт. Душманың бар. Эми карап турсаң, шайтан эч качан сага мээримдүүлүк кылбайт. Шайтан сага эч качан райымдуулук кылбайт. Шайтан эч качан жоомарттык кылбайт сага. Иблис эч качан сени субханалла жакшы ишке буйрубайт. Керек болсо жакшы ишке буйруп туруп, сени субханалла азаптуу дүйнөгө салып коюшу мүмкүн. Байкайсыңар, кээ бирлер ибадат менен, мындай бир зикир менен, пикир менен ушундай сонун бироктан бактысыз болуп атат, байкасаңар. Эмне үчүн дегенде, ошол шайтан жакшы нерсе менен барып сени жаман жолго салып койгонго аракет кылды. Эч качан силер менен бизге жакшылык кылат ойлобогула. Ушундай болот. Жер асты үстүн болуп аткан мезгилде эч нерсе калбай кыямат башталганда шайтан алейхилана субханалла эң акыркы адам калганда да жер титирип аткан мезгилде ошону эмне кылат экен? Ошол субханалла райымсыздык менен өзү менен кошо тозгап кеткен аракет кылат. Алла айтат, сол жак ээлери болгон кандай жаман дейт. Сол жак ээлери деген бул акылсыздар.
иман жөнүндө ойлонбогондор, ахирет жөнүндө ойлонбогондор, өзүнүн каяка бара турганын ойлонбогондор, эмне үчүн жашап жүргөнүн ойлонбогондор, өз үй бүлөсүндө гам жеп, өз үй бүлөсү жөнүндө ойлонбогондор, алар тозокко барабы, бейишке барабы деп ойлонбогондор, булар сол жак ээлер да. Сол жак ээлер күнү ойлогон нерсеси көбүнчөсү дүнүйө, чогултуу, эркек болсо субханалла 2, 3, 4, 5 катын, машине, үй, аял болуп турган болсо кооздук, сулуулук, вечный мындай сулуу болуп жашашынын аракетинде болуу. Бунун баардыгы тең эмне экен? Бул акылсыздардын сол жактыктардын ой пикири. Ал эми Алла айтат, оң жак ээлер болгон кандай сонун дейт. Кандай жакшы. Вакыя сүрөсү. Оң жак ээси болгондой жакшы. Алар субханалла туура жолду тандашты. Аллага ширк келтиришпести. Алланын өкүмүнөн алыс болбоду. Алланын үмүт менен жашады. Коркунуч менен жашады субханалла. Өз үй бүлөсү жөнүндө коркту, үммөт жөнүндө коркту, үммөткө гам жеди субханалла. Пайгамбардын аркасынан ээрчиди. Мына бул оң жак ээлер. Эмне экен? Биз ошол шайтан менен субханалла дайыма душманчылык күрөшүп турганын унутпашыбыз керек экен. Эч качан кайдыгер болбогула. Анткени кароолчу эгер кайдыгер болсо, аныкына ууру кирет, билесиңерби? Эгерде субханалла сиз менен биз кайдыгер болсок, эмне экен? Биздин жашообузга шайтан кирип кетет. Ал кирген болсочу, сопсон жашап аткан үй бүлөң талкаланат. Сопсон жашап аткан субханалла балдарың сени карабай калат. Көп болгон мал мүлкүң сага зыянга иштеп калат. Дайыма ойго болгула. Дайыма ойго туруш керек. Бир да секунд субханалла мындай бир дарбазаган бери киргизбеген аракет кылыш керек. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында турганда бир аз каткырып күлүп атышкан мезгилде пайгамбар саллаллаху чыкты, мештен чыгып, эгерде силер мен көргөндү көргөнүңөрдө дейт. Анда ментип каткырып күлбөйт болчусуңар. Же болбосо субханалла ошо силер каткырып аткан мезгилде эмне экен? Силердин душманыңар шайтан силерге кандай зыян келтирип атканын билгениңерде дейт. Анда силер субханалла ментип күлбөй, дайыма ойго турмаксыңар дейт. Мындай айтканда өкүрүп бакырып ыйла деген нерсе жок бул жерде. Болгон нерсеси эмне экен? Дайым ойго болгула деген сөз. Мен ошол жөнүндө айтайын деп, бул киреше эле сөз негизичи. Айтайын деген нерсем, урматтуу тууганым, сиз менен бизге ошол шайтан бир нече тузактарды койгон. Бир нече эмелерди койгон дагы, анан ошол сиз менен биздин эң чоң жаңылыштыгыбыз ошо шайтан аркасына ээрчигенден башталат. Биринчиси шайтан алейхилана жакшыны жаман кылып көрсөтөт. Сакалчан жүрүүсү жакшы. Бирок шайтан айтат да, эми коомго жараша эле жүр, элге жараша эле жүр эми. Эми мындай койбой койсоң деле эмне болмок эле. Бул эми ээктеги бир жүн да. Же болбосо мындай муну койдурганда дагы балким кооздотуп башкача кылып, мындай айтканда бирөөнө жагышты аракет кылдырат экен да. Бирөөнө жагышты. Жакшы нерсени жаманга айлантып атпайсыңбы? Эми эгерде жаман нерсе болуп турган болсо айтат экен, эми бир жол кылып кой дейт экен. Бир жол кылып кой. Экинчи кылбаш керек да. Жок деде бир жол көрүп кой дейт экен да. Бир жол кылып койсоң эч нерсе болбойт. Аны эртеси айтат экен, эми тооба кылып кой, эми дагы бүгүн кылып кой дейт экен да. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам отурса, сахабалар кирип келишиптир. Алар колдоруна отун жыйнап алышкан экен. Колдоруна бирден баягы төртөө кирип барат экен, ар бирөө бирден отунду сүйрөп келет экен да. Пайгамбар айтат, майда күнөөлөрдүн мисалы силер сүйрөп келген отун сыяктуу дейт. Бирден чогултуп келесиңер дагы дейт, анан чоң шишкебек жасайсыңар дейт. Унутпагыла, бирден акырындан кичинекей күнөөнү кыла берсеңер, акырында өзүңөрдү тозокко сүйрөп кирип туруп өзүңөргө жагылган от сыяктуу болуп калат деген экен. Шайтан болсо алда айтканда, эми бир жолу эмне болмок эле. Сүйрөп кирип коер. Бир жолу кой. Бир жолу взятка алып кой, эчтеке болбойт.
Bir жолу мына эчтик өмүр бою алган эмесиң. Bir жолу кредит алып кой, эмне болуп кетмеген. Сен муктаж болуп атпайсың дейт экен. Эми bir жолу уурдап кой, эмне болмогулу дейт экен. Карасаң? Эми уктап жатат тур, анан казасын окуп коесуң дейт экен да. Анан окуп коесуң, зато окуп атпайсың дейт, башкага караганда окуп атпайсың деген субханалла тузакка түшүп калбаш керек экен. Түшүнүктүүбү? Шайтандын дайыма эң биринчи тактикасы ушул экен. Сиз менен бизге эмне болмок эле деген суроо алып келет экен. Эмне болмок эле, кылбай калсаң эмне болмок эле. Эми сүннөт эле турбайбы, эми кылбай эле койбойсуң. Эмне болмок эле. Көрдүкпү кандай нерсе? Ошон үчүн субханалла биз душманыбызга кичинекей бир алдоосуна азгырып калбаганга аракет кылалы. Колдонобузбу бул дүйнөнү? Шайтанга каршы иш кылабызбы, машалла? Биздин акыйкат душманыбыз ким экен? Шайтан. İmam Gazali rahimullah bir gün көчөдө кетип баратса, эки адам урушуп атыптыр. Аябай кырылышат экен. Ана баа бирөө келип туруп, "Мон силкинип, ей, сен мен өмүр бою жек көрөм. Сен мен өмүр бою катышпайм мен сен менен." Бирөө айтат экен, "Мен сен өмүр бою сага салам бербейм" деп ушинтип экөө эки жакка барат экен. Мындай карап турса, анан бая айтат экен, İmam Gazali'ge жанындагылар, "Дамулар, молдоке буларга бир нерсе деп айтып коесуң." "Жок, айта албайм" дептир. Экөөнүн ортосунда шайтан отурат дептир. "Айта албайм муну." Десе, баягылар айтат экен, "Устаз, эми бул экөөнүн ортосунда шайтан бар экени кандай?" Пайгамбар айтат, "Качан эки угуштап урушуп атса" дейт, "ортосунда шайтан бар" дейт. Үчүнчүсү кирише турган болсо дейт да, эмне экен? Экөөнүн тең жеме коет экен. Кыргызда болсо арачыга эмне эле? Алты таяк. Арача кирген болбойт экен. Ортодо шайтан отуруп алып, сен келесо, сен шүмүшкү деп аткан мезгилде турабы? Анда ошондо дагы бир эмеси бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат экен, качан дейт, бирөө менен бирөө урушуп аткан болсо, аларга айткыла дейт. Алардын ортосунда шайтан бар дейт. Демек, эч качан сен мисалы экөөбүз урушсак, бул мага душман эмес экен. Бизди урушуп аткан шайтан душман экен. Аялың менен урушуп атасыңбы? Күйөөң менен урушуп атасыңбы? Жок, сен муну менен урушуп, сенин ортоңо шайтан келип алды. Ал кирип алып экөө сени уруштуруп атат экен. Качан сонун бир сөз бар экен. А'уду биллахи минеш шайтанир раджим деген дейт пайгамбарыбыз. Ошондо дейт, ташбаран малгын шайтан дейт, араңардан качып кетет деген экен. Ошондо сон дайыма качан бирөө менен ушинтип бардыңыз, кээ бирде машина айдап барсаң ушундай подрезать этип алдыңа чыгып, кыз, атайын ушундай кылат го. Түшүп тур элечи, мындай монтировка менен чаап салайын дейсиң го. Бирок эмне экен ойлоп калсаң, астагфирулла, бул эмне болуптур? Бул шайтан субханалла ачуулантып тамырыңарды секиртип атат. Мындай. Аузубиллахи минеш шайтанир ражим деп койсоң, шук жок болуп кетет экен баягы шайтан. Көрдүңбү? Ушундай убакыттарда акыйкат душман шайтан экенин унутпайлы. Ар бир жашооңдо кайсы бир нерсе болот болсо, унутпагын, ошол жер ортодо шайтан турат. А'уду биллахи минеш шайтанир ражим деп коюш керек экен. Билдирип коем эми. Бир күнү шайтан баласын ээрчитип бараттыр. Баласын ээрчитип алып, тияка басып, балам бул эшек, бул кой, бул чочко, бул тиге деп түшүндүрүп барат экен да. Анан балам боолорун абайлап окут дейт. Булар мусулмандар деп коет. Эмнеге абайлайын десе, кылып коюп бизге шылта берет экен. Ошондо субханалла эмне экен? Акыйкат субханалла. Бизде субханалла эмне экен? Көп убакыттарда душманыбыз шайтан экенин унутпайлы. Башка эч ким душман эмес. Сен урушуп кеткен адам сенин душманың эмес. Сенин коллегаң сенин душманың эмес. Сен сатып кеткен сенин душманың эмес. Сен мындай бир ызаланткан сенин душманың эмес. Ал шайтан. Шайтан эки түрлүү болот. Адам кейпинде шайтан бар. Анын өзү, акыйкат шайтан бар экен. Силер де субханалла, ушу эки шайтандан а'уду биллахи минеш шайтанир ражим деп, Алла ташмараң, малгун шайтандан сактай көр деп, көбүрөөк пана тилеп Алладан кечирим сурап тургула дейт. Аракет кылабызбы? Амин анда. Субханакалла алхамдулилlah антастагфирулlah. Алла бардыгыбызды шайтан азгырган жетегинде болуп калышынан өзү сактай.